ayal kişinin arığı kız gelin bololay. Bar oğlan tökmen dünya olup ketkenden keyin mana ошол дүйнөнү кандай кылып токтотсок болот, кантип касиеттүү өзүбүздүн дүйнөнү таң калтырбаса дагы биздин кошуна мамлекеттерди, кошуна элдерди таң калтырып келген кыргыз бүгүн эмне кейипти кийип калдык деген суроолорго жооп издеп кайдыгер болсо, ошого мындай бир күрөшкө чыкса, аны биз бүгүнкү күндөгү мындайча айтканда батырдык деп койсок болот. Өзүнчө батырдык бул. Напсиңди кармап жүрө аласыңбы кыргыз? Көрүнгөн жерге барып арам тамак жебей тура аласыңбы? Мына ушул батырдык эмне? Бул напсиңди жеп атпайсыңбы, туурабы? Бүгүнкү күндө ачка калган эч ким жок. Үйүндө наны жок эч ким жок. Кийими жыртык, өтүгү жок, сыртка чыга албай калган эч ким жок. Бирок ачка калгандар бешбеттен болот, айбызбы? Кандай дейсиздер? Митинг кылса да канчадан берет экен, эмне тамак берет экен? Жыйынга бараткан болсо дагы эмне берет экен? Шайлоого бараткан болсо дагы эмне берет экен, канчадан берет экен? Деп калдык го, биз ушундай эл болуп калдык го. Өтө коркунучтуу эмеспи? Кандай дейсиздер? Коркунучтуу. Өтө коркунучтуу да бул. Абдан коркунучтуу заман келди. Мына ушул коркунучтарга каршы тура ала турган болсок биз улут бойдон мамлекетти калабыз. Эгер ага тура албай турган болсок, анда көрүнгөндүн жетесинде жетеленип, көрүнгөнгө кул болуп, көрүнгөнгө кор болуп, бир кесе шорпо куюп берген жердин кулу болуп, жүрө бергенге бараткан эл болуп калдык. Мына ушул көрүнүштөргө каршы күрөшүүгө даяр болсоңуз, Тимур мырза дедим. Анда келиңиз, катарыбызга келиңиз дагы. Мына ушул ураандарга туралы, чогуу туралы. Кече Атамекенде согуш болуп аткан кезде дагы бирөөнүн бир тоогунун жумурткасын албаган кыргызбыз. Бүгүн айланайын, Кудай сактасын болуп калдык. Курсагым чыйып толуп турса дагы чуркай беребиз, өлө чуркай беребиз, бирден берет экен деген заман болуп калды деп 20 жылдан ашып калды го, мен ушул сөздөрдү качып атканыма. Бирок баягы элибизде айткандай, таянарың болбосо таамай сөздөн пайда жок дегендей, ушул айткан сөздөрүңдү түшүнгөн элиң болбосо, баардык сөздөрүңдү бир кесе шорпого куюп ичип жиберсе, же бир стакандын ичине куюп берсе, анда ал сөздөрдөн пайда чыкпай калат. Анан жыйнап көрүңүз дедим, ушул кайдыгер болбой, мага тике суроо бере турган, түшүнбөгөн суроолор барбы, же болбосо мушак айыл менен жүргөн суроолор барбы? Мен принцибимде ушундай кармап келем. Кайсыл жерге чакырса барам. Чакырбаган жерге мага десе не деген сүткөн майкөл кылып той кылып атса да басып барбайм. Бул суроолор баарына түшүнүктүү болду. Бирок ошо сөзүңүзгө өзүңүз эмне кылыш керек? Программаңыз барбы? Кандай кылсак кандай болот? Ушул жөнүндө айтып бергениң оңго дейм. Анткени себеби мына ушул жердеги отуруп сиздин сөзүңүздү угуп аткан кишилердин баары эле силердин оюңарды жакшы түшүндү. Эми ошондой туюктуктан кантип чыгабыз? Мына өзүңүз айттыңыз, 20 жыл болуптур, ушундай болуп атат, андай болот. Баары ушул жерде отурган инсандардын баары туура түшүнөт. Эми ошондон чыгыш үчүн жол баштай турган, ошонун программасын түзгөн, кандай болгондо кандай болот? Мына закондун баарын алып алды. Анын бирөө да аткарылбай жатат, ачыгын айтканда. Азыр бизде болсо мына мамлекетти куугунтук жүрүп атат. Бири-бирин эле кууган заман келди. Тазалайбыз деп коет. Мына ичи тойгондордун баары тең акча менен сыртка качып, баары өздөрүнүн жайлуу жеринен кетип атат. А бирок ошонун ичинен бир көрүнүктүү кылып, ошолорду жазалап, ошенте турган биздин жогорку соту болобу, прокуратурасы болобу, ошолордун иштери, анан эми чындыгында кандай кылсак кандай болот? Ошол жөнүндө мындай кыскача ачыгыраак айтып кетсеңиз оң болгон турат. Кыска айтам, рахмат сұрағыңызга. Кыска айтам. Кыргызстан оңугун каалайбызбы?
каалабагандаш мына ушуларым бар ошон үчүн келип. Анда келгиле өзүбүз оңололу. Келгиле өзүбүз оңололу. Биринчи өзүбүз оңололу. Биз кантип оңолобуз? Мен дайыма айтам. Эгер сиздин үй бүлөңүз таза болсо, кошунаңыз да сизге таза мамиле кылат да. Кошунаңыз таза болуп баштаган болсо, көчөңүз тазарат да. Көчө тазарса, айыл тазарат. Айыл тазарса, район тазаланат да. Биздин барекет ушундай болуп атпайбы? Мен жана сөздү бекер баштаган жокмун да. Аял аял эмес, эркек эркек эмес, бала бала эмес, келин келин эмес. Жок, аны түшүндүк. Эми ушунун баарына чекит кое турган бир гана маселе бар. Адам болуу. Эми кантип кандай болот ошон? Адам болуш үчүн өкмөт эмне кылыш керек адамдар? Өкмөт биринчи кезекте өкмөт эмес, биринчи кезекте эл өзү адам болуу керек да. Эл. Өзүңүзгө жооп бергениңизде эл. Анан ошондо эл болот. Кандай болот дейсиз? Кандай болот? Өкмөт, жаман өкмөт кайдан келип атат? Кыргыз эли ошону көтөрүп берип аткандан келип атат. Жаман депутат кайдан чыгып атат? Эл көтөрүп атат ошону. Аны бизге казактар келип шайлап берип аткан жок. Аны бизге Өзбекстан же Тажикстан келип шайлап аткан жок. Биз садаган, биз айланайында. Эмнеге? Мына ушундай шорпо шилен, тыйын тыпыр, куда сөөк, жек жаат, түндүк түштүк, көлдүк чүйлүк, нарындык оштук. Ким күнөөлүү буга? Мына сиз азыр ушундай деп суроо атасыз, бирок сизди мисал келтирсем капа болуп каласыз. Мен өзүмдү мисал келтирейинчи. Дайым өзүмдү мисал келтирейин. Себеп эң капа тез таарынып кала турган эл биз болуп калдык бүгүнкү заманда. İçimizde kurt var bundaydı. Oşol kurt жол бербейт аксакал. Бул курт жеп атат içimizden бардыгыбызды. Кандай дейсиздер? Макулсуздар ошо. Биздин айылдан болсун, биздин көчөдөн болсун, анан биздин куда сөөктөр экен, менин досумдун баласы экен. Менин кудамдын жээни болот экен. Тааныбайсың, ошолорду алып барып атасың. Анан айтып атасыз, өкмөт ушундай өкмөт болуп калды. Өкмөттү ким курап атат? Өкмөттү сиздер шайлап берген депутаттар курап атат. Демек, биздин ушул айылдан арыктан суу агып аткан болсо, ар бирибиз өзүбүздүн көчөбүз, өзүбүздүн үйүбүздүн алдын тазалай бергенден пайда чыкпайт. Ошол суунун башы кайда? Эгер суунун башын алып барып bir çaka bir çuğunduk döküp jibерген болсо, siz арыгыңызды мыктылап тазалап койсоңуз деле ошол суу агат. Анда биз келели, мындай карайлы, байкайлы. Айыл өкмөттөрүн шайлап атканда кандай кылып шайлап атабыз биз? Айылдык депутаттарды шайлаганда кандай шайлап атабыз? Өзүбүздү мындай бир карап көрбөйлүбү көзгүлдө? Мен кимге добуш бердим деп сураш керек. Эмне үчүн? Бир эле жообу бар. Ал сабаттуубу, адиспи, адис эмеспи, ага карабайбыздарды менин жээним болуп атпайбы деген баракет болуп атат. Кандай дейсиз? Туура. Азамат Аксакал, сизге рахмат. Туура. Бүт бардык бали ушул жерден башталып. Биз киши издебей атабыз да, биз адам издебей атабыз. Мына бүгүн базар. Мына биздин ушул Москва районунда, же Сокулук районунда, Жайыл районунда, ортодо бир чоң мал базар болот, э? 3 район биригип бир чоң мал базар болсо, барып ошондо мал тандаганда өтө кылдаттык менен тандайбыз да. Мал тандаганга себеп кудалар келсе уят болуп калбайын. О, азаптын азабы го. Ат башынын жылкысы бар болду экен. А депутат тандаганда, мал тандагандай тандабай атабыз да. Ушул барып бизди уят кылып койбос бекен деген сөздү айтпай атабыз да. Кандай дейсиз? Бирок ошондой адамдар бар. А бирок аз болуп атпайбы? Мен да ошону айтып атам. Келгиле көбөйөлү анда. Андай адамдар жок эле. Келгиле көбөйөлү. Мага киши айтат, өлтүрүп коет деп. Ким өлтүрөт? Койбойсузбу, Манастын урпагымын деп пикырасыздар, анан өлтүрүп койбойбу деп коркуп отурасыз. Кандайсыз? Коюп атпайбы деп атам. Жок, эми ким канча киши өлдү? Жок. Siz ошондо турат да. Сиздин маңдайыңыз эмнени жазса ошону көрөсүз. Сиздин сууңузду жараткан өзү өлчөп койгон. Сиздин жүрөгүңүздүн канча кагышын өлчөп койгон. Аны бирөө келип сиздин өмүрүңүздү кыскартып бере албайт, же сиздин өмүрүңүзгө
1 sekund koşup bir albaydı. Anam korkutup koysa korku veririz. Anda bizde muna жерде Дүйшен Кулшаповқа 1000 жолы рахмат. Сіздің сөзіңізді білемін. Қорқытып қойса қорқа беремізбі деп атпайсыз ба? А бирок ошо корккон кишини колдогон киши жок болуп атпайбы? Кандай дейсиз? А ким колдош керек? Кошунаңыз, досуңуз колдош керек, туурабы? Мына Вот ошону мен айттым жана качан болобуз? Кошунабызды оңдойлу, өзүбүз оңолуп туруп, анан көчөбүздү, анан айылыбызды, анан районубузду. жок, колдой турган киши бул мамлекеттен атайын эме бар да, мыйзам бар. Мына мисалы жеке бул жерде отургандар ар бирөөбүздү колдой турган мыйзам бар. Ошо мыйзамга ошо киши кайрылса, ал ошо мыйзамда отургандар, ошо мыйзам чыгаргандар, ошо кишини мынакей көп да, канча мынакей азыр Кыргызстанда арыстанып, момундай болуп атам, эч ким карабай жатат, талаада калдым, көчөдө калдым дегендер бар. Эми алар күнөөлүү эмес да. Эми алар күнөөлүү эмес, алар күнөөлүү. Ошондойлорду өздөрү шайлап койгон. Кайра эле тияка келдик. Ошол жака келдик да. Башка вариант жок да. Жок да башка. Жок, эми ошо вариантты кантип чыгарыш керек? Кайра эле биз өзүбүздү тарбиялайбыз деп. Sözde болуп атат да, ошолордон биз кантип тазаланабыз деген. Өзүбүз таза болмойнча ал тазаланбайт. 9 партия азыр башталды, мисалы эми сиз айтайын, азыр эми мисалы Мен жокмун, 9 партияда жок. эми жоксуз азыр. Эми ушулардан жакында чыгат. Ар бир чыкканда мына сизге окшоп убаданы берет. Жок. Мен асманда айда алып берем, мынандай Кыргызстан оңолот. Мен мына кылам программасы менен келет барысычы. Ушул дедикени эл мына канча 20 жылдан бери ушул алданып келет. 20 толук алданып келет. Маселен өткөндө өзүңүз деле көрдүңүз. Жана немеден чыкты. Мындай президенттин жанагы немеси интернеттен чыкпады жанагы. Чыгып алып мен көчөңдө биринде болгондон кийин бутун айтып каттан жарымын айырып берип атпайбы, шылдың кырып ошо болгон окуяны айтып атат да, мыначы. Болгон окуяны алдап атат. Ал эми өзү ушинтип алда мен айтып берем деп жасап турат. А бирок жасабай эптеп өтүп атат ошону. Мен караңыз, атыңыз ким? Меники Мамит эмен. 25 жылдан бери Мадумаров бир да убада берген эмес. Ошон үчүн жаман көрүнүп тепкиленип келет. Эл убада берет. Эмне үчүн сиздер ошентип убада берип койбойсуз деп мени партиялаштарым тепкилейт. Мен бербейм убада. Себеп көчөгө эртең бир көзүмдү көтөрүп басып жүргүм келет. Убада деген бул өтө оор маселе. Кыргызчылыкка салып көрсөңүз дагы жигиттин өзү өлгөнчө сөзү өлгөн артык деген касиет бар. Мусулманчылыкка салып көрсөңүз, убада бул аманат. Аманатка кыянаттык кылган киши эки дүйнө эч качан этеги бир жерге жетпейт. Мен ошол тарбияны көргөн азамат. Мен убада бербегеним үчүн жүрөм. Эч качан убаданы бергенден баасы дұрыс сыяктуу отурат, бирок аткарбайт, бирок баарын аткарбайт. Мен дагы бир жолу айтам, аткарбайт. Бир тууганга бир кесе жөн оокат куйуп бербейт дагы, анан кийин жөнүнө келе калып туруп. Мына эртең азыр айылдык кеңешке шайлоолор жүрүп атат. Караңыздар, дүйнөгө маскарабыз чыгып атат. Бирок сиз айтып аткан кишилер мына кече Токмокто бир жетекчини сабап кетип, сабап баягы биримдик деген партия штабына алып барып алып биттей сабап жетекчини, шаардык деңгээлдеги жетекчини. Сен башка партияга иштеп атасың деп биримдиктин штабына алып барып сабап, ал кайрылуу жасап атат. Президентке кайрылуу жасап атат. Бир кишинин кылыгы иш айтып койду го. Эгерде сиздер элестеткиле, мындан бир 15 жыл, 20 жыл, 30 жыл башта ушундай окуя болгон болсо, дүйнө котарылып кетмек. А бүгүн эч нерсе жок. Эми караңыздар, катталбаган азаматтарды, Токмокту караңыздар, Караколду караңыздар, Ошту караңыздар, шайлоо жүргөн шаарларды карасаңыздар, не деген азаматтарды алып барып каттап коюп атат. Ошого неге паспортуңарды берип атасыңар? Себеп 200 сомдон акча берип атат. Демек кетип бараткан элдин өзү экен го. Бир мамлекеттик каттоо кызматынын кызматкери Ош шаарында 1,5 миң кишини өзүнүн үйүнө каттап алып туруп, 1,5 миң кишини. Ушуну укпай атабыз экен. Жок, баарын эле угуп атабыз. Эми Жок, сиз угуп атасыз, мен угуп атам. Президентмин деген азамат укпай атабыз. Кеп ошону кандай? Ошону ким көтөргөн? Сиздер көтөргөнсүздөр. Эмне үчүн? Атамбаев айтты. Эмне үчүн башка жигиттерди көтөргөн эмессиңер? Себеп алдангыңар келет. Алдангыңар келет, алдап кетпей. Жан дилибиз менен алдангыбыз келет. Ошондой бери канча президент иштеп атат, баары кектеске иштеп атат. Азыркы президент да ошондой иштеп атат. Макул, биз алданалы. Ошону тегерегип турган, мисалы жогорку кеңеш турат,
Biz kokşalı işler de aldı. Tur iş kızmatta. Правительство тұрады, президенттің аппаратымен мейл алды, президентке жардамдасын. Қалғандары шының барын көріп тұр, ана немен бистің қолысынан емне керді? Көп нәрсе керек. Таш алып тұрғаннан башқа ештеңе керек. Жоқ. Көп нәрсе керек. Ошолар емнені қарап тұрады мысалы. Азырақ айтамын. Президенттің қашып кеткенін көрді, екіншісінің қашып кеткенін көрді, үшіншісі де қашып кетіші мүмкін. Ошоның тегеректе тұрған премьер-министрлердің советі болмаса, да, мысалы елген советті болды. Жоғарғы кеңеш, бар тең шындай Билет бар. бит бар, көріп тұрады, біліп тұрады, емнені күтіп отырады, пока бір кеше қалып жатса. Мысалы. Искен ағай, мындай қылып айтайын. Баяғыда айландырып келді, менің сөзіме қайда жауап тошан беріп тастар. Айланып еле келіп ошоға беріп тастар. Эми сізді біреу аныш айла деді. Мен айтып отпаймын, жаңағы қой таңдағандай қылып бір депутаттар таңдап көрмейсіздер. Қой таңдағандай Бірақ таңдайсыз. сіз кандидат болса мен қол қоямын. Рахмат. Сіз мысалы шықтыңыз, президент шығып қалдыңыз. Ананы ошондо қандай программаңызды жақтап айтыңызшы. Біздің программа 2010 жылы президенттікке шыққанда мен артқа қайталы деген программамен шыққанмын. Артқа қайталы деп. Келіп ушул жерде да жыйнап көргөнмүн. Ел менен жолугушканбыз ушул жерде да. Баарыңыздар отуруп стадиондо жыйналып отуруп уккансыздар менин сөздөрүмдү. Укпай коюп ишемдей койгонсуздар. Бул бала жөн эле келипти, чайы жок. Hem işkene var, bundaydı. Siz bolboy kalsanız ел көп да. Біздің Москва районunda, misal Жайыл району, Сокулук району, үшеуін қоштоңыз білесіз бе қанша 100 000 Эмне кылыш керек дегенде, мен жанакы айтканда булактын башы өзүбүздүн колубузда. Менин программам артка кайталы деген программа бул эмне? Жогорку кеңеш бизге ашып барса 75-тен ашпаган депутат керек болду. Бир, аны партиялык тизме дегенде түп тамыры менен Жок кылыш керек. Туура. Кыргызстанда бир гана партия болуш керек, касиеттүү кыргыз эли. Мана бұры тура. Анан ошо президент болгондо өзүңүз жооп бересиңер, любой нерсе. Любой нерсе. Партиялар жок, эч ким жооп бербейт. Экинчиси, ошол депутаттар ар бири элдин алдына келип өзү шайланыш керек, партиядан эмес. Тура. Эл өзү көтөрүш керек. Башта биз ошентип шайланып келишtik. Үчүнчүсү, Кыргыз өкмөтүндө 25 министрликтин кереги жок, 11 министрлик жетиштүү. Тура муну. Үчүнчүсү, бүткүл эл тарабынан шайланган президент өкмөттүн башында туруш керек дагы Кыргыз өкмөтү деген түшүнүк жок болуш керек. Президент эл сага ишендиби? Кеп башың менен жоопкерчиликти ал, президенттик башкаруу болуу керек. Төртүнчүсү, мына жергиликтүү айыл өкмөттөрдү шайлоо деген аракеттин баарын жоюш керек. Айыл өкмөттөрдү дайындаш керек. Райондун жетекчиси дайындалышы керек, шайлоодон өтпөйт. Себеп президент бүтүндөй журт атасы болуп жоопкерчиликти алдыбы? Муну айылдагы ар бир арыктын абалына жеке башы менен жооп бериш керек. Мына Өзбекстанда мисалы ошондой. Тура, мына мунун тура. Россияны карасаңыздар ошондой. Путин бүт баарына жооп берет. Көрдүңүзбү? Якутияда сел каптады, өзү барып өзү жүрөт. Эмне үчүн? Себеп мамлекеттин жетекчиси, элдин атасы. А бизде эмне болот? Бизде токмокто бир жетекчини сабап кетип баратат. Ошол президенттин оң колу болгон партия сабап кетип баратат, биримдикте. Манаки. А оозун ачып койбойт. Мына кече айтып атат. Менде Баткендеги бүтүндөй аккесчилик менен угур жолдор менен ташып аткан бензинди ким ташып атканын билем дейт. Билсең эмне кылып отурасың? Мына. Кимге арызданып атасың? Элге. Эми дейт ошол жерге каржы полициясына буйрукту берсе эле алар токтотот дейт. А буйрукту мен менен сиз беребиз бизге ала. Бул кимге арызданып атат? Бул даяр эмес адам болгон. Президенттик эмес, министрликке дагы даяр эмес болгон. А эмне үчүн көтөрдүңөр аны? Эмне үчүн добуш бердиңер? Добушту силер бересиңер. Анан келип менден сурайсыздар. Мен айтпадымбы? Мындан 2 жыл башта айттым. Бул киши президенттикке жарабайт деп чыктым. Сиздер жарайт дедиңиздер. А жараса болуптур дедим. Мен дагы талапкерлигимди койдум. Мадумаров акча бербейт экен дедиңер. Акча берген азаматтарга добуш бердим.
Dal Aksakal aytkандай, ого деле акча берилген эмес, бирок бийликтен гана үстүнөн шайланып өтүп кетишкен бүт барысы. Азыр кийимди президент коем деп көтөрүштү, ал көтөрүлмөйт. Көтөрүлөт. Ушундай кылып кетет. Ал толук гана бийликтен кетет. Жоқ, көтөрүлөт. Эгерде биз өзүбүз мына караңыз. Сиз азыр жумуртка бастырып атасызбы тоокторуңузга? Мышык жеп кетет да, эмнеге бастырып атасыз? Потому что бийликке васиет барысы жеп. Жоқ, мышык жеп кетет деп, же сагызган алып кетет деп, корк, баары жеп кетет. Бугдай сееп атасызбы? Таранчы жеп кетет деп эмнеге сеппей койбойсуз? Ушул сыяктуу ар бир адам өз баксы үчүн күрөш керек. Анан добуш берип коюп эле, мен добушту бердим. Калганын өзү сактап алсын деп коюп үйгө барып жамбаштап жатып алган болбойт. А сиздин тагдырыңыз. Биз тагдырды жеке киши менен ойлобойлу. Мен баланчыны колдодум, түкүнчүнү. Сиз өзүңүздү колдоңуз. Сиз өзүңүздү кантип колдойсуз? Мисалы, мен сиздерге айтып атам. Союздун мезгилиндеги системаны алып келишибиз деп атам. Керек. Колдойсузбу? Анда колдоң. Мадумаровду эмес, Мадумаровдун идеясын колдоң. Өзүңүздү колдоң. Өзүңүздүн балдарыңызды, неберелериңизди колдоң. Мен айтам, Кыргызстандагы кен байлыктардын бүтүндөй баарын Кытайга бергенди токтотуш керек деп атам. Биздин өзүбүздө кыргыз алтын жокпу? Бар. Тең шерик кылып иштетсек эмне үчүн болбойт? Эмне үчүн тек гана жерди сатып жиберишибиз керекпиз? Кандай дейсиздер? Мына ушуну күчтүү мамлекет кылам, күчтүү эл кылам деген азаматтарды Мажарда Сапарбек отурат билет. Кээ бир мамлекеттер андай кыргыздын келишин каалабайт. Каалабайт дагы эмне кылат ага? Ага каршы 15 кыргыз журналистти табат. 15 кыргыз журналисттин акчаны берет. Сен ушуну каралап жазасың дейт. Анан алар жазат күн-түн чуркап жүрүп, шайтандын буйругун аткарып. Анан сиздер окуп алып, атам көрүп окуй. Бул болбойт турбайбы? Муну начар деп атпайбы? Бул тигиндей кылган турбайбы? Ал мынткен турбайбы? Эмне үчүн? Караңгылыктан, өзүбүз ой жүгүртө албагандыктан, сабатсыздыктан, ушакка гана ишенебиз. Мына ушакка ишенип жүрүп, Разаковду жедик. Эмнеге? Тек гана жогорку окуу жайларда кыргыз тилинде окутушубуз керек деп койгондугу үчүн аны ким жеди? Бүтүн башка мамлекет жеген жок, кыргыз жеди. Калп бар. Аксакалдар эсиңиздерде барбы? Мына кыргыз инженерлерди чыгарам деп атат. Кыргыз автоматикалык системада иштей алган азаматтарды чыгарам деп атат. Политехникалык институтту дээрлик кыргыздарды алам деп атат. Деп артынан жазып жүрүп, жедикпи? Кандай дейсиздер? Карап көрсөңүздөр, бир да орус жазбаптыр ага каршы. Андан кийин Усубалиев. Ай бул деген элдин акчасын, мамлекеттин, өкмөттүн акчасын коротуп, Ала Тоо аянтын курду. Ал эмне, чоң атасын үйүнө курду. Кыргыз ойлонбойбу? Мына ошол киши куруп койгон экен. Азыр Бишкек бираз башкача көрүп турат. Кандай дейсиздер? Туура. Андан кийин Масалиевди ай кокуй 90-жылы ушул чыгарыпты. Масалиевди барып чыгарды аны. Эмне жамандык кылды ушул аксакалдар сиздерге айтпачы элге. Жакшылыктан башка, пайдадан башка эч нерсе алып келген жок. Бирок артынан кууп жүрүп жедик. Кандай кылышыбыз керек? Өзүбүз акыл калчап, ой жүгүрткөнгө үйрөнүшүбүз керек. Менин кошунам айтып атат, же болбосо жээним айтты, же бөлөм айтты эмес. Мен эмне деп ойлойм? Мына Искен Аксакал айтып аткандай, мен барган эмесмин, мен кол койгон эмесмин деп атат. Азыр караңыздар, кече студенттер менен жолуктум. Мектеп сүйөрмандар менен айтып атат. Зачеткаларды жыйнадыбы десем ооба дейт. А эмнеге жыйнап атасыңар? Эмнеге? Себеп алар коркот, зачеткасын бербей койсо, экзамен ала албайт. Мына караңыздар. Эми ошол Токмоктогу болгон окуядан кийин президент унчукпай койсо, баш прокурор унчукпай койсо, ушул өлкө. Өлкө болобу ушул. Мен айтып атам, кагазда барбыз, а чындыгы турмушта өлкө жок бизде. Бийлик жок. Аксакалдар аябай мыкты. Ушундай демирге чыгыш керек да, жерден чыгыш керек. Астынан чыгыш керек. Мына алданбайбыз деген коом түзөбүз деп атпайбы, кыймыл түзөбүз деп.
Кыргызстандагы эң күчтүү коом ушул болот да. Баягы биз макул эмесмин дегенде түспөдүкпү? Макул эмесмин. Мына ушул макул эмесминден кийинки актуалдуу бүгүнкү күндөгү эң актуалдуу маселе ушу абдан туура айтасыз. Алданбайбыз. Алданбайбыз. Мына азыр жергиликтүү кеңештерге, шаарларга болгон шайлоонун бүтүндөй баары алдоо жолу менен кетип барат. Баары алдоо жолу менен кетти. Мына кече көрүп атасыздар. Бийликтин курап койгон атын да билбейт, затын да билбейт. Бул кайсы партия жетекчиси ким экен десең билбейт. Анан биз программа сурап коебуз. Чынын айталычы биз кыргыздар. Бири-бирибизди алдап жүрүп ушул күнгө программаны окуган бир кыргызды көргөн. Программаң кандай экен деп коет. Программаң биринчи адам болчу. Адам болбол, ошол эң негизги программа. Бүттү. Эгер сен адамдыгың чын болсо, демек сенин жолуңдагы, оюңдагы, жасаган ишиң дагы өзүнүн ордун табат. А эгер сен өзүң адам болбосоң, программаны айланайын жазып коюш бул бир түн. Жазыштын да кереги жок, азыр компьютерден көчүрүп алсаң болот. Ал эмне берет сага? Мен жана Жээнбеков менен жолукканда айтпадым беле? Ушул программалардан мыктыны Акаев чалып программа жазган эч ким жок, академик. Бирөөсү ишке аштыбы? Ашкан жок, ашпайт. Андан кийин Бакиев канча программа кабыл алды? Анан Атамбаев программа алды, анан азыр Жээнбеков кабыл алды. Бирөө да ишке ашпайт. Бир нерсе десе эле конституцияны карашыбыз, конституцияда эмес кеп. Кеп адамда, кеп инсанда. Мисалы биздин кыргыз жарандык кодексинде статья жок да. Нике кый деген милдеттеме жок да. Эмне үчүн келин алганда эле замат деле молдого чуркап атабыз, нике кыйдырабыз деп. Себеп ал бизде каада сал шариаттын талабы ошол. А демек биз ошону билгенден кийин мыйзамда жок болсо деле ошону кыйшаюусуз аткарып атпайбызбы? Ар жума намазга бар деген милдеттеме жок да конституцияда. Бирок барып атпайбызбы? Адамдын көкүрөгү таза болуш керек. Иманы таза болуш керек. Адам инсаптуу болуш керек. Кеп мыйзамда эмес, иманда. Мына ошол имандуу коомду, таза коомду куралган болсок, баягы Исхак Разаков айткандай, сен мен таза болсок, коом таза болот деген сөз ушул. Темир мырза биринчи жолу уюштуруп атат, ошондуктан сын пикир кийин угат, партиянын мүчөсү катарында бул киши жаңы мүчө, жаш. Уемиттен тамак берип атат кийинде мен тамак менен биз ачка отуруу угалы дегенбиз да. Жок эмре, баягы кураяка бата жүрбөйт дейт. Кураяка бата жүрбөйт дейт. Мен уксаңыздар, мен кураяка бата жүрбөйт дейт, туура айтып атасыз. Бирок менчи уксаңыздар, эми мен мындай болуп атам. Мен кечирип коюңуздар. Мындайдан мен адакамдыгынан, чынчылдыгынан тиги бу ушул кишинин сөзүн угап жакшынакай отуруп чай ичип, илгертен Манастан келаткан баягы отуруп чай ичип, анан көп нерселер чечилген да. Ошого эмелеттим да эми. Анан уксаңыздар, мен ошол бата алып алайын деп атам. Мына бата, ушул Адахан хан болсун Кыргызстандын деп. Мен керек болсо чапан кийгизсем азыр. Киме? Эми мындай кылалы. Жаганда ушундай болуп элестеттик. Кийинки жыйында мындай кылабыз. Буюрса, ошол күндү насип болсо, кененирээк. Мындай бир кененирээк бүгүн таанышуу дейсиздерби, биринчи жолу жолугушуу дейсиздерби? Ал таанышуу дегенде ушул киши хан болсун деп турам. Батаңарды бериңиздер, суранам. Потому что бул өзү үчүн эмес, биздин балдарыбыз үчүн, биздин келечегибиз үчүн, Кыргызстан. Мен ошого күйөм. Рахмат. Жок, эми башталган эмес. Биринчи бир нерсе эсиме келип кетти да азыр, аксакалдар. Абсамат Масалиевич 70 жылдык юбилейин өткөрүп калды. Анан мени уюштуруу комитетинин төрагасы кылып дайындаштык. Озбек Дүйшевич бар, Бейшебек Акунович Раматуллов, ушул кишилер бар, аксакалдар.
Anam beni dayandap koydu. Mağa gelip aytıp da Samat Masarıç. Çapan jappaсын, terete giygizбесин, белек бербесин дейт. Тамақ бербесін. Белек бербесин. Жоқ, тамақтан киши беріп отыр. Деді анам, мен айттым. Андай қылса болбой. Қырғыз үрімменен келіп отыр. Десем, тетігі жерге bir нәрсе қойып қойып, ошол жерге қойып, таштап кете беришсин деді. Мен айттым, аны таштап кетпейді. Ел көрсін дейт. Сізге емне беріп атқанын көрсін дейт. Ал сіздік разы болсын деп келіп атқан жоқ. Құр қол келіпті деп ұят қылады деп ұялғаннан ұшындай бар. Біз ұшындай шеңгелді жалған нәрседе қалып қалғанбыз. Десем, бай-бай жаман болып кетті сен, өмірімде ұшындай нәрселерді жасаған емес екен. Ана мен алып барып атам кечені. Birinci gelip öyle, geliniz Samat Masarıç diye adamlar çapan giygizip kalsa, ay ya vay kaçırdı gelip, baykuş kişi şunçalık tazalı, akırın uçunda uyalıp çapandaki ivalı olan gitti. İkincisi geldi, üçüncüsü geldi, üçüncüsü geldi. Üçüncüsü böyle çık bir tatlı ben ayıttım, mikrofonu aldım. Samat Masarıç, çapan çok olsa dedi, arcaktan da jelkenizde tüzdök bile tasıp, çapan çok hazır dedi. Üşüntüp göndürete kendisi. Kırgızlar batlı göndür olur. Barıp tüzöleriz. Yeni жақшылыққа тезірек, арқандай нәрсеге тезірек мындай бір оғып кеткен еліміз жақшылығына тез оғылы. Жамандығынан тезірек қашамады. Біздің құрсағымыз тоқ болсын, асманымыз ашық болсын, еш кімді, еш қашан, еш кімге жаратқан қор қылбасын. Жоқ дегенде bir туғандың көзіндағы bir туғанға қаратпасын. Балдардың дағы ата-енеге көзін қаратпасын. Ата-ене ушундай деп тілейбиз біз өзінің негізі. Балдарымыз, қыздарымыз чоңойсо, мага жөлөк болот. Мага ысык чай берет. Мен ооруп калсам карайт деп жакшы тилек менен тилейбиз. Бирок кыяматтын белгилери келет абы. Андай бир мындай бир жакшы мүнөздөр жоголуп бараткан сыяктанат. Ушуларды карап отуруп, ата-энени дагы балдарга жалыратпа дейт тилейт. Ayalın büyüsüne korkulma, büyüsün ayalına korkulma. Жараткан өзүң сүйгөн пендем деген болсоң, ушундай биздин ата-бабаларыбыз айтып калчу эле, жүгүртүп жүрүп мүдүрүтүп алып кетти. Эч кимдин көзүн каратпа деген. Себеп Жаткызбай. себеп пенденин бардык азабына чыдаган бир гана жан бул эне болот экен. Эне кеткенден кийин бүттү бардык аалам бүтүп. Ошон үчүн биздин ата-бабаларыбыз айткан экен да, аталуу жетим, арсар жетим, энелүү жетим, эрке жетим. Мен ушул макалды эмнеге эстеп кеттим азыр. Кор кылбасын дегендерге бата беребиз деп атпайсыздарбы? Бата бергенде эң негизги кыргыздын батасы ушул болуп калды. Жараткан өзүңдөн башкага кор кылба. Жараткан өзүңдөн башкага зар кылба. Жараткан өзүңдөн башкага муктаж кылба. Мына ушул эле тилек. Бүтүндөй журтка берген тилегибиз ушул болсун. Элибиз эч качан бирөөнүн колун каратпасын. Эч кимдин көзүн каратпасын. Жана Тимур мырза айтып атат, мен вице-премьер болуп турган мезгилде хиппиге киребиз деп калганда, Кулов кече интервьюсунда да айтыптыр. Модумаров каршы чыгып ушундай болгонду. Мен ошондо трибунадан туруп айттым эле да, өрмөлөп барып жуугунду жеп аман калганча тике туруп намыс менен кеткен артыктыр. Эсиңиздеби? Аллага шүгүр. Жакшы сөзүм дагы эсиңиздерде калат экен. Жалаң жанагындай нерселер эстеп Жок, силердин жакшы нерсеңер эсибизде. болсун. Мына ушул жакшылыктарыбызды, аманчылыктарда бирге чогуу жүргөндү насип болсун. Менин тилегим бирөө эле. Ал жерге барыш эмес. Өткөндө бирөө суроо берет. Мисал келтирип айттым. Но чайнекти мисал келтирип айттым. Ушул болбосо чай иче албайсың го. Чай иче албайсың да. Кашык болбосо тамак жей албайсың, бычак болбосо эт кесе албайсың го. Ошол сыяктуу эле ар кандай бийлик бул даража эмес түшүнгөн кишиге. Бул азап. Бир үй бирөөңдүн азабын көтөрө албай чачыңа карап атат байлана. Мамлекет деген оор, эгер түшүнгөн киши болсо, элдин баягындай каарынан корксо, элдин каргышынан корксо, элдин азабынан корксо, жараткандын жазасынан корко турган болсо, бийликке барыш деген бул келиси болот. Абдан чоң келиси болот.
мен алдыма қойған мақсатым ушул. Команда деп айтып қалдыңыздар. Команда Аллах насип қылған болса күн сайын арабыз көбейіп келатат, қосылып келатат. Бирок қосылам дегеннің барын ала бербейбиз. Мына Тимур мырза барганда да айттым, ушул талаптарды койдум. Эгерде элдин, айылдын бир жумурткасын жеп койгон болсоң, жакындабайсың. Эгерде айылга барып, мен тыйым менен маселемди чечип алам десең, жакындабайсың мага. Барып, элдин ишенимине ээ болуп, элдин батасы менен элге кызмат кылам деген ак ниет тилегиң болсо, анда кел. Кел дагы мен биринчи жанында туруп, ошо эл менен барып, ошондой жолугушалы, эл батасын берип, көтөрүп, ушул жигитибиз чынчыл, ушул жигитибиз таза, ушул жигитибиз Бишкекке көчүп кетпейт, ушул жигитибиз биз ичкен сууну ичет, ушул жигитибиз биз баскан чаңды топуракты басат. Биздин арабызда жакшылык жамандыкта болот деген ишеним артса, менин жанымда турганга мен кубанычта болом деп айтты. Мына бүгүн ошол убада боюнча келип сиздер менен жолугуп атабыз. Рахмат. Мындан кийинки бүгүнкү жолугушууларыбыз ак жолтой болсун. Артынан дагы жакшы жолугушууларды насип кылсын. Сапар аке, ошол алданбайлы деген коом түзүп, кыймыл түзүп келсеңиз, кандай бир эмнелер болгон болсо